ошол союз мезгили бузулгандан кийин мен ишкерлик да кылганмын. Ишкерлик да кылып, ошол мезгилде мына түрктөр менен биздин Кыргыз Республикабыз биринчиден ушул жакшынакай алып, ынтымактуу, жакшына бир мамилелерде пайда болгон. Ошондо түрк ишкерлери Кыргызстанга келип, өздөрүнүн ошол бизнестерин баштай баштаган. Ошол мезгилде ошол бир тууган эжем ошолор аркылуу алардын достору ушу бизнести кылышып, мен ошол жерде 3-4 жыл ошол түрктөр менен бирге иштешип калдык. Алардын ошол соода садыктарын үйрөндүк, жана башка мамилелерин үйрөндүк. Бирок болбой эле 97-жылы кайра мамлекет кызматка кеттим. Ошол мезгилде эми айтпай эле коеюн, бир топ айлыгым да бир топ жогору болчу. Ошол мезгилде биринчи өзүбүздүн мындай капиталыбызды үй бүлөлүк топтоп алдык десек да болот. Бирок 97-жылы ошол кезде мен биздин ошо фирманын президенти деп койчу, ага кирип, Мама Юсуп атын айтып коюш керек, агайыбызга кирип, мен ушундай чечим кабыл алдым десем, ал сенин чечимиң, себеби ал да мугалим болчу, өзү профессор болчу. Бул сенин чечимиң, биз сыйлайбыз. Мейли фирманы жапсаң жап дагы, ошол мамлекет кызматы. Жан дүйнөңүз сүйгөн ишиңизге тартыптыр да баары бир, Ошо негедир тартып туруп алды, себеби атам ошол Раматылла айтып калчу, көп окугун депчи, китеп окуш керек. Анан адам бол деген сөзү көп болчу да, адам болуш керек депчи.